Баткендеги улуттук Кызылай коому кыргыз коомчулугунда аярлуу аялдардын коомдук экономикалык шарттары жана ден соолугунун абалын ролун күчөтүү максатында аярлуу аялдарды чеберчиликке окутушат. Улуттук Кызылай коомунун Баткен өкүлчүлүгүндөгү жетекчисинин орун басары Өлмаскан Назарованын Салам радиосуна берген маалыматында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жесир жана турмуштук абалы начар болгон аялдарга көмөк көрсөтүү экендигин белгиледи. 19-июнь күнү Баткен районунун айыл аймагынан атайын өкүлдөрдү чакырып тегерек стол өткөрүштү. Бул иш-чаранын максаты айыл аймагындагы аярлуу аялдарга көмөк көрсөтүүдө аймактардагы айымдарды чеберчиликке окутуп, иш менен камсыз кылуу. Бүгүнкү круглый столубуздун негизги колдоочусу болуп, бул Итальянский Красный Крест эсептелинет. Итальянский Красный Кресттин колдоосу менен бул тигүүчүлүк проектибиз 2015 жылдан бери иштеп келет. Бул тигүүчүлүк проектибизде бир тигүүчү курсу боюнча тренерибиз иштейт, бир серигичашуу жана алгачкы жардам боюнча тренерибиз иштеп келет. Өзүбүздүн аракетибиз менен ошол соц кызматкерлеринин жардамы менен, трудоустройстволордун жардамы менен ошол аялдарды дагы частный болсо дагы ошол салондорго, то есть ошол тигүүчүлүк швейный отделдерге иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз.